Иттин жакшылыгы. Чех жомогу. Бир ууру байдын үйүнүн жанынан өтүп баратып, терезесинен үйдүн ичиндеги эмеректерди көрөт. Дубалда илинген портреттер, столдогу идиштерди баамдаган соң, бул үйдөн капты толтуруп чыкса боло тургандыгына көзү жетти. Ууру бир нече күн байкоо жүргүзүп, кайсы убакта үйдө эч ким болбойт, канча киши жашайт, баарын акмалап үйрөндү. Бир гана чоң маселе, үйдүн абдан чоң ити бар эле. Өзгөчө курч тиштери, тайманбас көзү чоочундарга абдан сүрдүү көрүнчү. Ууру да тажрыйбалуу, мындай иттердин далайын көргөн неме экен. Ал 2 сындырым нанды эттин шорпосуна салып, анын ичине колбаса коюп, итке бермекчи болот. Панарын жагып, үйдү көздөй жөнөйт. Ит аны көрүп ырылдай баштайт. Ууру итке: "Кел, карачы, мен сага эмне алып келдим?" деп баягы даярдаган нанын берет. Ит болсо: "Уурулар эмне мынча келе соғылышат?" деп ойлойт. "Мени бир сындырым нан менен алдагысы келеби? Түн бир окумда чочун бирөө нан берип жатса, ою түз эмес да." Ит арылдап ууруга асылат. Итке таланган ууру араңдап зорго качып кутулат. Ошондон кийин такыр ити бар үйлөргө жолобой калыптыр.